Саламатсыздарбы балдар? Саламатсызбы. Кутман таңыңар менен. Сиздер дагы. Балдар, азыр кыргыз адабияты сабагы. Ошондуктан алгач силердин маанайыңар тууралуу билип алгым келип турат. Бүгүнкү маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Анда маанайыңардын мындан да жакшырышын шарттап, мен силерге YouTube каналынан жакшы бир музыкалык композиция коюп берейин деп турам. Кандай дейсиңер? Макул. Болобу? Жакшы бир музыкалык композицияны угуп алдык. Анда Эльбурс, айтчы, ушул биз уккан музыкалык композициянын идеясы бизди эмне күтөйт? Менин оюмча, бул чыгарманын идеясы адамдарга жакшылык каалоо жана жакшы маанай тартуулоо. Азаматсың, эң жакшы. Анда бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алгыла. Бүгүн биз Алыкул Осмоновдун Пушкинге жана Шотага деген ырларына токтолобуз. Бүгүнкү сабакта биз Пушкинге жана Шотага деген ырларды көркөм окуйбуз, маанисин чечмелейбиз, тематикалык багытын аныктайбыз. Ошондой эле санариптик технологияларды колдонуу менен жаңы теманы бышыктайбыз. Ыр түзүлүшүнө талдоо жөнөтөбүз жана көркөм сөз каражаттарын аныктайбыз. Ал эми акыл көнүгүүлөрү, ар тараптуу суроолор аркылуу силер логикалык ой чабытыңарды арттырасыңар деген ойдомун. Анда эмесе балдар сабакка даярбызбы? Ооба. Бүгүнкү сабагыбызда биз топтук иштөөнү да колдонобуз, жекече дагы иштейбиз. Жекече иштөөдө силер сабактын акырында өзүңөр баалайсыңар. Ал эми топтун иши болсо упайлар менен бааланат. Анда азыр акыл көнүгүүлөрүнө кезек берели. Дене көнүгүүсү адамдын ден соолугун чыңдагандай, акыл көнүгүүсү биздин интеллектуалдык деңгээлибиздин өсүшүнө шарт түзөт экен. Ошондуктан мен эки топко бирден акыл көнүгүү даярдап келдим эле. Анда эмесе Чристен тобу силер үчүн даярдалган акыл көнүгүүсү экранда. Төмөнкү сүрөттөрдү көрөбүз, экрандагы сүрөттөргө көңүл бурабыз. Дал ушул сүрөттөрдөн биз бир макалды курап чыгабыз. Тез-тез ойлонобуз балдар анда. Бул жерде акыл турат жана жаштар турат, бул жакта абышаштар жана анын жанында жаштар турат. Кана даярсыңарбы? Максат? Бул кыргыз элинин белгилүү макалы акыл жаштан, асыл таштан. Ой азамат, эң жакшы топ үчүн даярдалган акыл көнүгүүсүнө көңүл бурабыз. Экрандагы сүрөттөр аркылуу силер Алыкул Осмоновдун жакшы бир ырын эске түшүрөсүңөр деген ойдомун. Экрандагы сүрөттөрдү жакшылап карасаңар, Биз болсо жашыл сырдаата, карыялар, Кананда даярсыңарбы? Ханзада? Бул жерде Алыкул Осмоновдун Бүкөнтай деген ырын таптык биз. Бул эгерде мен ырын айта кетсем, Бүкөнтай, бучук мурун 3 жашар кыз. Балдар, анда акыл көнүгүү үчүн топторго упай берип алсак. Бүгүнкү эки топ тең берилген акыл көнүгүүлөрүн эң жакшы тапкандыгы үчүн эки топко тең бирден упай ыйгарамын. Анда үй тапшырманы текшерип алсам, кана акылай айтчы, силердин топко эмне тапшырма берилди эле? Биздин топко Алыкул Осмоновдун өмүр баянын слайд кылып жасап келүү болгон. Жеке иштөөгө Тез иш берилген. Ал эми Айназик айтчы, силердин топко эмне тапшырма берилди эле? Биздин топко Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы жөнүндө слайд жасап келүү болгон. Жекече иштөөгө Бизге дагы тест иши берилген. Азаматсыңар балдар, анда Айкөл тобу өзүңөрдүн даярдап келген слайдыңарды телевизордон коюп берсеңер. Балдар, экинчи топтун окуучулары анда өзүңөрдүн жасап келген слайдыңарды телевизордон коюп берсеңер. Менин текшем азыр балдар, азыр. Нурайымдын бөлөкчү 73,3, Жакыпжанова Жылдыз 100%, Нурайым 100%, Токтогулова 66,7%, Абдикеримова 73,3%. Тест иштепсиңер балдар, азаматсыңар. Балдар анда
азыркы аткарып алган тапшырмаларды баалап коелу. Айкөл тобу дагы, Чилистен тобу дагы мыкты деңгээлде слайд жасап келгендиги үчүн топтук баалоодо 2 топко тең бирдей упай ыйгарамын. Ал эми тест иштөөдө Zipgrade тиркемесинин жыйынтыгы менен баалап, аны күндөлүгөргө сабактын акырында. Бүгүнкү жаңы темабыз Алыкул Осмоновдун Пушкинге жана Шотага деген ыры. Биз буга чейин Алыкул Осмоновдун өмүр чыгармачылыгы тууралуу маалымат алганбыз жана коштошуу, адамзат, ата журт жана башка ырларын окуп үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү сабакта Пушкинге жана Шотага деген ырларын окуп үйрөнөбүз. Ошентип акын педтехникумда окуп жүргөндө Пушкиндин чыгармалары менен тереңден таанышып, чыгармачылыкка болгон кызыгуусу арта баштайт. Ал Александр Сергеевич Пушкиндин Кышкы кеч аттуу ырын которууга отурат. Дал ошол ыр анын котормочулук ишинде негизги пайдыбал болуп берет. Ал эми Пушкинге жана Шотага деген ырлары бекеринен жаралган эмес. Балдар, Алыкул Осмонов өзүнүн чыгармачылыгына сын көз караш менен караган. Эч качан өзүнүн чыгармаларына көңүлү толгон эмес экен. Ошондуктан алгачкы жазган ырларын жана ыр жыйнактарын өртөп салган. Ошондой эле дүйнөлүк адабияттын өкүлдөрү болгон Шота Руставелини, Пушкинди, Бакышкинди идеал катары туткан. Жана өзүнүн талантын ошол инсандардын таланты менен теңтайлаштыра салыштырып келген. Дал ошол акындардын чыгармаларын которуп жатып, Алыкул Осмонов өзүнүн чыгармачылыгына, талантына түгөнбөгөн бай запас топтогон. Пушкинге жана Шотага деген ырлардын жазылышы фокустук эмес экен. Бул Алыкул Осмоновдун ошол дүйнөлүк адабияттын өкүлдөрү болгон Шота Руставелиге жана Пушкинге берген эң бир жогорку баасы деп билсек болот экен. Куюнумду боз айланткан алыстан мен жыңайлап бактым менен жарышкам. 13-үмдө үркөлүнөн суу ичип, 15-имде сени менен таанышкам. Анда экинчи топтон чын достуктун эң кымбаты, эл үчүн керек жерде ак кызматы, жөнөй бер дагы сонун жерге алып барат, ал дагы мен берген ат кыргыз аты. Мынакей балдар, Пушкинге жана Шотага деген ырларды көркөм окуп алдык. Ырдын мааниsin чечмеледик. Жазылыш тарыхы жөнүндө дагы маалыматты алып алдык. Балдар, эми акын ушул ырларды жазууда кайсыл көркөм сөз каражаттарын колдонгон? Балдар, анда чыгармадагы көркөм сөз каражаттары боюнча иш алып баралы, балдар. Деги эле көркөм сөз каражаттары деген эмне? Ал кандай максатта колдонулат, билесизби? Көркөм сөз каражаттары чыгарманын образдуулугун, элестүүлүгүн, көркөмдүүлүгүн арттыруу максатында колдонулат. Азаматсың, эң жакшы. Балдар, бүгүнкү жаңы теманы Kahoot тиркемесинин негизинде бышыктап алалы. Анда мен берген коддор аркылуу, Google аркылуу кирсеңер 895-65-11 коду менен киребиз. Ана балдар тез иштейбиз. Жыйынтыктарды көрөбүз, балдар. Нурайым 3-чү орун, 2-чи орун Ханзада, 1-чи орун Осмоновдун Шотага деген ыры берилди. Бул ыр түзүлүшүнө карай Катрен, себеби 4 строфадан турду, 11 муундан турган славикалык ыр түзүлүшү. Уйкаштыктардын түрлөрүнө карата оромой уйкаш А, Б, А. Бизге Пушкинге деген ыр берилди. Биз анын бир куплетин талдадык. 4 строфадан тургандыктан Катрен же мурабба деп аталат. 11 муундан турган славикалык ыр түзүлүшү. Уйкаштыктардын түрлөрүнө карай оромой уйкаш А, Б, А. Анда эмесе балдар сабакты жыйынтыктап алсак? Биз бүгүнкү сабакта Алыкул Осмоновдун чыгармаларын терең өздөштүрө алдык. Ошондой эле уюлдук телефондорубузду пайдалуу жакка колдондук. Азаматтар эң жакшы упайларды берели. Айкөл тобуна жана Чилистен тобуна эң мыкты деңгээлде класстер түзгөндүктөр үчүн 2 топко тең бирден упайды ыйгармакчымын. Ал эми Kahoot программасы кимдин эң жогорку балл алганын аныктап берди. Аларды мен сабактын акырында күндөлүктөргө коюп берем. Андан кийин окуучуларга үй тапшырма берилди.